Жеңілбек Шанаматович, мен буга чейин жанагы Талбекович мен сизге айттым эле да баягы жер мыйзамсыз боюнча бир суроо бергим келип атканда. Ана бул Кулатов кичи районунда буга чейин эски ипподромдун жери мыйзамсыз сатып жүргөн боюнча факты катталган. Мен бул боюнча күч органдарына арыз дагы жазганмын. Ошол убакта Карета Федерациясынын жетекчиси Бекмырза Эргешев 3 гектардан ашуун деп атат да, жалпы маалымат менде толук жок. Ошол жерди өз билемдик менен мыйзамсыз сатып жиберген экен. Анан мен кече мурунку жума сиздин иликтөөңүздү көрүп калдым. Ошол жердин тагдыры боюнча маалымат берип коюңузчу, Жеңишбек Саматович. Урматтуу депутатыбыз, жанагы сиз айткан Кулатов кичи районундагы номер 18/бетерлигинде жайгашкан жер тилкеси боюнча маалымат. Жер тилкенин жалпы аянты 2 гектар 70 соту экен. Ош шаарынын мэриясы тарабынан 2012 жылы 14 декабрда номер 38 токтому менен 2 гектар 69 2 гектар 70 соток чарчы метр жер тилкесин спортзал куруу үчүн Мырзахматов мэриясы тарабынан токтом чыгарып берилген. 2014 жылы Кудаяров Сайпидин Бурунбаевич номер 20 2014 жылы 3287 сатуу жана сатып алуу келишими негизинде Карате Федерация сатып алган. 2019 жылы 10 декабрда сатып алуу келишими менен Келдибеков Ахмат Келдибековичтен жеке менчикке укук катталган. 2020 жылы шаар мэриясынын токтому менен социалдык багыт турак жай деп өзгөртүлгөн. То есть азыр бул жерде ошол 2014 жылы Кудаяров Сайпидин дегенге өткөрүлүп берилген, бирок 2019 жылдын 10 декабрына чейин Келдибеков Ахмат Келдибекович ээлик кылат экен. Ал жерде ошо рейд учурунда барып көрдүк, бир блок үй салынып калыптыр. Биздин 4 соток, то есть 400 квадраттай жерибизди арендага алган экен. Мен балдарга тапшырма бергем. Ошо жерди 3 жылдан бери колдонот. Ошонун арендасын төлөп, арендасын санап бергиле, арендасын төлөп берсин деп тапшырма бердим. Ал мурда ошо сиз айткандай эле ипподром болгон экен. Бул социалдык объект. Сатууга приватизациялоого мыйзам жол бербейт, анткени бул социальный объект. Ошондо баягы күч органдар тарабынан козголгон кылмыш ишиге Бекмырза Эргешев тартылабы жоопкерчиликке? Баягы өз билемдик болуп сатып жүргөн да. Жакан жооп берип коеюн эми атайын. Бул жерде мында менде андай маалымат жок. Кылмыш иши козголгонбу, козголгон эмеспи, менде андай маалымат жок.